Эми азыр биз ушу карап көрсөк, мамлекеттердин ичинен Кыргыз мамлекети канчалык дүйнө жүзүнө ошондо бренд болуп алат. Канчалык биздин мамлекетке келгенге умтулушат. Канчалык биздин мамлекеттен чыккан товарды аракет кылганга аракет кылышат. Мисалы биз мамлекетке келгенде ошончо өзүнүн мындай айтканда бир авторитет бардыктуу сезишеби деген суроо жаралат да. Мисалы сиз Францияга барсаңыз өзүңүз бактылуу сезесиз. Америкага барсаңыз адам бери бактылуу сезесиз. Нью-Йоркко барып калсаңыз жана Япония, Лас-Вегаска барып калсаңыз, вообще эле өзүңүздү ушундай бир бактылуу сезесиз. Анткени сиз дүйнө жүзүндөгү эң мыкты жана бренд мамлекетине баргансыз да. Бул мындай айтканда сиздин мечтаңыз, кыялыңыз. Ал эми Афганистанга барсаңыз кандай болосуз? Кудай сактасын дейсиз, коку ага барбай эле коеюн дейсиз да. Атын уккандар. Ал эми жана Буркина Фасо же жана Лаос десем, ал вообще эле эмне мамлекет дейсиз өзүңүз. Анткени аны даже арал мамлекет өзүңүздүн түшүнгүңүз жок да. Эми ошол Кыргыз мамлекети ошолордун арасында барбы деген мамлекет? Кайсы ошол жана брендтердинби жана Франция, Англиянын арасындабы же ошол жана Лаос жана Буркина Фасонун арасындабы деген суроо да. Кудай сактасын, балким Афганистандын арасындадыр. Ушундай суроо жаралат да. Эми ошол эми өзүңүз көрүп атпайсызбы? Бизи мисалы мына өзүңүз ошону айтып калдыңыз. Көбүнчө чет өлкөлүктөрдө мына менин жеке тажрыйбамда биз да көптөгөн анализ исследование кылабыз. Канчалык мына сыртка чыккан эми чет өлкөлүктөр менен кызматташкан инсандарыбыз баары айтышат. Where are you from дешет да. Каяктан келдиңиз десем I am from Кыргызстан дейт. Кыргызстан, Курдистан, Афганистан, Пакистан, Уйгурстан деп булар өздөрү сурашат да. Анткени Кыргызстан дегенде көрдүңүзбү, Уйгурстан, Курдистан, Афганистан ошолор менен уйкаш да. Алар билишпейт. Анан коркушат, окуй сен Курдистан келген турбайсың. Анткени Кыргызстан, Курдистан көрдүңүзбү? Англисче аталыштар аябай окушуштар, уйкуштан. Бизи көбү ушул мындай айтканда чатак мамлекеттер менен чаташтырышат. Чатак мамлекеттер менен алмаштырышат да. Тилекке каршы биздин мамлекетибиз дүйнөлүк деңгээлде анчалык таанымал эмес. Биз өзүбүздү төчкө каккылайбыз, ооба биз кыргыздарбыз тигибиз, бирок тилекке каршы биз ошол эле англисфон учуштар же датчандар же жана шведтер бизди билишпейт. Американецтер бизди билишпейт. Биз манас урпагыбыз дегенс менен бизди таанышпайт. Неге дегенде бизде сыртта рекламабыз жок. Рекламадан сырткары брендибиз жок. Брендибиз жок. Биздин проблемабыз ошол да. Мисалы жөнөкөй эле примерда Кыргызстандан бүткөн мыкты бүтүрүүчүбүз кызыл диплом менен бүтүргөн менен Россиянын мыкты же Россияда өсүндө Туркиянын мыкты кызыл диплом менен бүтүргөн бүтүрүүчү эко мисалы Нью-Йоркко барып калсын, бир компанияга мисалы жумушка кирип барып калсын. Кимизин жумушка биринчи очередь алат? Туркиядан бүтүп келгендиби же Кыргызстандан бүтүп келгенби? Албетте, анткени Туркиянын даражасы жогору. Хотя образование бирдей эле. Илими бирдей эле. Ошол эле англис тили, ошол эле математика, ошол эле экономика бирдей. Бирок анткени Туркия деген Стамбулдан бүтүп келди деген Бишкектен караганга жогору турат. Даже жакынкы эле мамлекет алак, Ташкент менен Астана. Алар жогору турат биздин Бишкекке караганда, тилекке каршы. Анткени мен деле башым ошондо өткөн. Биз 2000-жылдары ошондо конкуренция болду барганда Кыргызстандан Бишкек дегенде биз экинчи очередь карачы. Биринчи Москвадан, жетиги Бакудан, жетиги Астанадан бүтүп барганда биринчи. Анткени алардын мындай айтканда рекламасы жогорурак да, бренди күчтүүрөөк. Алар мындай айтканда каймактар да, а биз жөн эле мындай айтканда бир ылдыйкы катар караш. Ошодон биз ошол кезде мен суроолу өзүмө мындай жаралаштады. Эмне үчүн биз кыргыз мамлекетти артта калышыбыз керек? Эмне үчүн биз кыргыз мамлекетти ушинтип өзүбүздү доказывать этишибиз керек? Жок, биз андай эмеспиз депчи. Неге дегенде тилекке каршы рекламабыз жок. Тилекке каршы брендибиз жок да. Биз ошол 2000-жылдан баштап мен ошол брендинг технологияны Кыргызстанга алып келип, азыр ушу мен алек болуп келатам. Биринчи эле менин продуктум туристтик бренд болду. Туристтик бренд жана логотиптерин баарын тең биз жараттык. Ошону азыр мына бүт азыр сувенирдин лавкалар болобу, бүт туристтик выставкалар болобу, биздин ошол мен жараткан жана туристтик логотипмен чыгып атышат. Адан кийин көчмөн оюндар болду. 2010-жылы мен департамент туризм болду. Биринчи ошо көчмөн оюндарын, ушу инициатива кылып баары карама-каршы, ошол кезде Атамбаев карама-каршы чыкканга карабай, өкмөттүн ичине инициировать этип киргизиптир көчмөн оюндар жазадык. Анткени бул биздин мамлекеттин брендин жаратуусунун биринчи этабы болгон да. Алгачкы кадамдар болгон. Кудайыма шүгүр, азыр көчмөн оюндары кетти. Эми тилекке каршы биздин баарыбыз ошондо көчмөн оюндан артынан ошол жакта бийлик бизи баарыбызды чалсы да. Бирок ага карабай биз токтобой биз Кыргыз мамлекетинин брендин иштеп чыктык 2015-жылы. Аны атын Skyland деп иштеп чыктык да.
асман өлкө, небесный страна депчи. Негеде бизи горная страна, жанагы страна небесный гор деп ушинтип арганда айтып келип ушул кезде баягы туроператорлор болобу, башка бизнесмендер болобу, сыртка экспортко чыкканда ошондо аракет кылганда, биздин Кыргыз мамлекетинде мындай айтканда бренд жалпак тил менен айтканда кайманат да, экинчи ат болот. Мисалы, ар бир инсандын же ар бир мындай күчтүү мамлекеттин экинчи кайманаты болот. Мисалы, Кытайдыкы Поднебесная деп коет. Кытайдын экинчи кайманаты Поднебесная. Мисалы, Японияныкы страна страна восходящего солнца. Мисалы, ошол эле Чыңгыз Айтматов өзүнүн китебинде жазып кетпедиби, страна восходящего солнца депчи. Бул экинчи кайманаты. Ошол эле Кореяны карап көрсөңөр, экинчи кайманаты страна утренней росы деп коет. Ал эми Кубанын экинчи кайманаты, Куба официальный, бирок экинчи кайманаты страна свободы да, мисалы. Ошондой сыңары биздин Кыргыз мамлекетинин экинчи кайманатыбыз өзү күчтүү. Эмне бул? Сиз айтканда жогорку страна митингов, страна революции деп айтып келишет да. Баягы ар кандай баягы Санта Клаустуку деп айтып келишти. Эми кечиресиңер, бул биздин аттарыбыз эмес мисалы. Ошон үчүн биз ошону изилдеп туруп биз өзүбүздүн ушундай бир бренд иштеп чыктык. Skyland деп, асман эли, асман өлкө. Неге дегенде Кытай источниктеринде 2000 жыл мурун Манас эпосунда жадагаза тарыхчылар жана Берштам Гумилевдер ушулар жазып кеткен экен да. Бизге эмне үчүн жанагы чет өлкөлөр келгенде мы побывали в небесной стране. 2015 жылы сиздер асман өлкө деп жүргөнсүздөр. 2015 жылы Skyland деп туруп биз Жанат отелинде расмий презентация кылганбыз. Ошо кезде Темир Аргенбаевич Сарыев премьер-министр болуп турганда биз өкмөткө да презентация кылып сунуштаганбыз. Бирок тилегеш ошо кезде өкмөттө кабыл албай койду, эмнегедир билбейм. Биз өзүчө иштеп чыгабыз деп койду дагы, ошо менен өзүлөрү иштеп чыккан жок. Анан биздин дагы ошо брендти кабыл алган жок, бирок алыгы үчүн биз аны сактап келатабыз. Кудай мурза кабыл алат депчи. Кудай мурза Skyland асман өлкө кирет деп. Неге дегенде дагы кайталап кетем. Кытай источник Манас эпосунда кыргыз эмес дүйнөлүк тарыхчылар жазып кеткен асман өлкө, асман аттары, асман жоокерлери жана асман элдери деп бизде ошол жазып кеткен. Демек асман эл, асман өлкө, асман жоокерлер, асман аттар болуп аткандан кийин биз англисчеге отурганда Skyland. Асман анткени асмандарды тиреген тоолорубуз болуп аткандан кийин биз бул биздин брендибиз болуш керек деп биз азыр ушул идеяны азыр биздин топ ошону түртүп атабыз. Ар жерде презентация кылабыз. Мына кечээ жакында эле биздин мамлекеттик катчыбыз Касманбетов баш болгон абдан жакшы ошто форум болду, куттуу эл. Ошол жерден мен асман жана Skyland брендин дагы презентация кылдым, сунуш кылдым. Ошо биздин мамлекетибиз кабыл алсын деп. Бул биздин мамлекеттин бренди. Эми ошол брендти башка чет мамлекеттерге, өлкөлөргө таратуу үчүн кандай жолжоболор бар? Мисалы сиздин оюңузча, балким биздин ошол азыркы учурда, акыркы учурлардагы спортчуларыбыз жардамы керек болоттур. Себеп дегенде алардын аты бир топ эле ошол эле учурда, мисалы Валентина Шевченко азыркы учурда Кыргызстанды дүйнөгө таратып жаткан учуру, өзүнүн социалдык тармактарына ар кандай видеолор тартып, Кыргызстандын сулуулугу, көркү боюнча. Ошол эле кече жакында эле Самат Абдурахманов ошол Харкорттон отуп Самат Кыргыз деген ат менен. Мунун баардыгы тегине брендке сөзсүздүрүү таасир тийгизеби? Булардын баары тең тилекке каршы брендти формировать этпейт. Булар имиджди формировать этет. То есть Кыргызстан жөнүндө жакшы бир ой пикирлерди формировать этет да. Бирок бренд деген башка. Мисалы конкретно үчүн балким ушу атактуулар туура биз аларды как канал, инструмент катары колдонсок болот да. Бирок алар өздөрү айтышат да. Мисалы ошол эле Валентина Шевченко биздин жана баристер чыкканда жана желектерибиз желбирип атышат. Аны бирок алар да айтышат, биз эмне деп чыгышыбыз керек мамлекетте ошол дүйнөлүк аренада деген суроону айтышат да, өзүрчү дагы суроону беришет. Биз Кыргызстан дейбиз дейт. Ооба, Кыргыз Республика, Кыргызстан дейбиз. Мен жогору айткандай Кыргыз Республикте меске айтканда жанагындай Буркина Фасо же жанагы Эфиопия дегенде көбү билбейт да. Мисалы Конго десе көбү деле балким билишпейт. Андай мамлекеттердичи. Ошондо сыңары Кыргызстан десе көбү билишпейт. Бирок ошон үчүн көбү мындай биз алар деле айтышат. Эмне деп айтабызбы? Кыска нуска сөз мененчи. Кыргызстан бул мындай мамлекет депчи. И в этом плане булар эгер Skyland деп чыкса, например, да, элементарно ошол мейли Skyland болбосо дагы бир башка бир бренд иштеп чыксак, биз ушул мамлекет келип ошо брендибиз менен чыкса, мен ойлойм бүт жактан бул биздин мамлекетибиздин статусу жогорулаштат. Элементарно мисалы биздин товарларыбызды сыртка чыгарганда дачы, Made in Кыргызстандан көрө Made in Skyland деген бул абдан жогору. Мындай айтканда бир капитализациясы жогору болгондо бир нукка тете болот да. Ошондой эле биздин жанагы инвесторлорду азыр тартканга аракет кылып атпайлыкпы? Сырткы инвесторлорго бир какой-то бир месседж жөнөтүшүбүз керек да. Ал месседжди эмне деп жөнөтөбүз? Кыргызстан менен биз эчтеке түшүндүрө албайбыз. Ал эми Skyland деп чыксак, булар уже өзү эле оштойт. Бул асман тиреген өлкө турбайбы? Демек асман тиреген area тоолор бар.
тигинде мындай бирок эми баары бир кандай болсо да баягы кыргыз деген сөз уланыш керек го. бул расмий мамлекет. Дагы айтып кетем, бул расмий мамлекеттин аты расмий. Мамлекеттин аты расмий, бул мисалы бренд катары колдонулбайт. Кайманаттар бренд катары колдонот. Мен жогору айткандай Кытайдыкы Поднебесный болуп атат, мисалы жанагы Японияныкы страна восходящего солнца дегендей, ошондой болуп атат. Бул кайманаттар ошо бренд боло баштайт да. Анан эгер бул азыр кайманатты брендти биз өзүбүз жаратпасак, биз үчүн бирөө жаратат. Конкуренттер жаратат да. Мисалы ошол эле биздин коңшун өлкөлөр бизге бир туура эмес атты жабып салышы мүмкүн. Жанагындай бок мурун деген сыяктуу болуп да. Бүт ана биз ошо менен тилекке каршы чыкпай калабыз да. Ошон үчүн азыртан баштап биз өзүбүз формировать этишибиз керек. Мамлекетти мисалы Ош шаарынын деңгээлинде мына Алмаз Шембекович Мамбетов ошону түшүнүп, Ош дегенде биз буга чейин эмнени элестетчү элек? Самсыплов, эң эле сонун Сулаймантов бүттү. Бирок эми Ош эли Сулаймантов эмес да. Ош эли Самсыплов эмес да, туурабы? Оштун тарыхы абдан күчтүү. Оштун тарыхы бер жагы эле 5-6 империянын борбор шаары болгондой бир ошол жерде салымы бар. Оштун бер жагы 3000 жылдык тарыхы бар. Эми ошонун баарын тең ошол эле жанагы кулинарный жагынан, бизнес жактан потенциалын, тарых жакта потенциалын, маданий чөйрө жактан бүт потенциалын, элин жеринин өзүнүн мүмкүнчүлүгүнүн потенциалын, кез керек болсо жанагы Сулайман алейхисаламович жана намаз окуган экен, ошонун баарын потенциалын, жибек жолун баарын бириктирген бир сөз менен айта турган бир бренд керек болду да. Ошону биз изилдеп туруп, ошондо мэрдин инициативасын изилдеп туруп, дүйнөлүк аренага тете боло тургандай. Дүйнөлүк масштаб Кыргызстандын ичинде эмес. Алмаз Шембековичтин максаты ушундай болду. Башынан эле Кыргызстандын ичинде мен дүйнөлүк масштабка бул Ошто алып чыгам деген бир абдан чоң бир кайырмакты алыз ыргыткандай бир амбициялуу максат койду да. Дүйнөлүк масштабта алып чыга турган эле ошондой бир бренд керек дегенде биз жибек жолуна байлап туруп биринчи этабында провайдер деп алып чыктык. Провайдер дегенде бул дүйнөлүктө баягы аңгыз тилинде баарын азыр IT технологиялар заман бар атпайбы? Ошонун баары таанымалдагы, демек бул жибек жолунун провайдери дегенде баары тең биле тургандай болуп туруп, ошону азыр бренд иштеп чыктым. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар, абдан жакшы кетип атат да. Бул Ош шаарынын максаты, мэринин максаты. Ош дегенде мисалы экинчи шаарлар бар дүйнө жүзүндө, мисалы борбор шаар эмес. Мисалы Нью-Йорк бул борбор шаар эмес, бирок Вашингтондон чоңураак роль ойнойт. Стамбул борбор шаар эмес, бирок Анкарадан чоң роль ойнойт. Мисалы ошол эле Алматыны алсак, борбор шаар эмес, бирок балким ал Астанадан да чоң роль ойнойт. Ошол эле Питерди карасак, Москва эмес, борбор шаар эмес, бирок борбордон да чоң роль ойнойт да. Ошондо сыңары Бишкек борбор болсо, бирок Ош борбордон да чоң роль ойнотуп тургандай, азыр абдан чоң программа кабыл, анын ичинде туризми да жатат, бизнеси да жатат. Ичинде маданий, саданий жактан, жанагы геополитический жактан керек болсо, максат жаткан камтыган ушу чоң бир программаны кабыл да, азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ош Кыргызстан ичинде эмес, дүйнөлүк масштабка кадам аттап атат да. Эми ошонун ичинде эле бизде анын ичинде Кыргызстан ичинде көптөгөн аймактарыбыз бар. Потенциал абдан күчтүү. Бирок эмнеге алар чыкпайт? Эмнеге алар ичинде эле жүрө берет, өздөрүнүн мындай айтканда казанында кайнап кое элечи? Неге дегенде маркетинг жок, брендинг жок. Азыркы 20-жылдын технологияларында баары ошо маркетингге ставка коюшкан. Азыр мына брендингге ставка коюп атышат. Неге дегенде баягы ар ким өзүнүн эле жанагы кымыз каймагы менен чыга албайт. Ошон баарын бириктирип туруп, мына азыр биз элементардан мына кече жакында мына чаткалды чыгар азыр мына бренд иштеп чыктык да. Чаткалды баары билиши эмес, бир чаткалды эмне чыгарып, чаткалды койчу эмне бар эле, чаткалда эчтеке жок, тигинче жок деген ушундай бир отношение жүрүп келген да. Биз барганда көрдүк, көрсө чаткалда ушундук потенциал бар экен. Анын баягы бүт өрөөнүн ичинде мындай жерге казсаң эле, мисалы башка бир өрөөнсө жерди казсаң, ар кандай өсүмдүк же жана сонун нерселер чыга турган болсо, ал жерди казсаң эле алтын чыгат экен. Мындай айтканда бир алтын жамгыр өтүп кеткен экен да. Айрдын баягы кумтөр болсо, бир жерде алтын чогулган болсо, чаткал өрөөндө бүт жеринде жок дегенде 1 грамм алтын таба тургандай, эртең погреб калсаң 1 алтын грамм таба тургандай ошондой бир жер экен. Бул мындай айтканда биздин алтын өрөөнүбүз. Англис тилинде же чет өлкөлүктөрдүн сөздөрүн айтканда бул биздин Атлантидабыз экен көрсө. Потенциалы ушундук. Анан ал жерде эми караколдун көп кар жайт экен. Бир жагында 1-2 метр жайт экен, үйлөр көрүнбөй калат экен. Чаткал акасы Кыргызстан эле эмес, Орто Азиянын ичинде алтын менен анан кардын мекени экен да. Мына эки алтын, ак алтын менен сары алтын да. Булар ошону бириктире албай, ошону эмне деп айтабыз деп чыга албай жүрүшкөн экен. Азыр мына алтын өрөөн деп жанагы англисче айтканда там Golden Valley там или орусча айтканда Золотая долина деген ушуну бренд иштеп чыктык да, азыр ошону тартууладык. Чаткалыктар азыр ушу менен дүйнөгө таанытабыз деп атат. Булар мындай айтканда тегеректеги региондордун четке калып туруп, силер жылып туруңар, биз алдыга кетебиз деген азыр кадамды алдыга чыктайын деп атышат да. Албетте, конечно, бул мындай айтканда баарына дух берет. Мына брендтин ушул эмеси, ушул да касиети.
дагы кайталап кетем, мына азыр айфонду баары эле аракет кылып атышпы алганга, $1,500 болсо дагы акчаны төлөп туруп, неге дегенде ошол айфондун духу жаштарыбызга тим эле мен айфонду же Lexus, Mercedes кетип баратканда дух берип атпайбы, статусун жогорулап атпайбы. Ошондо сыңары аймактык шаарлардын, мамлекеттин эгер брендчилиги чыксак, ошондо келип туруп статус, ошондо имиджди берет да, ошондо духту берет да. Эми азыр мына биз дагы сунуштайбыз мына кыргыз мамлекетин ушундай учурдан колдонуп, биздин эми мамлекеттин брендин иштеп чыгалык. Иштеп чыкканбыз биз Skyland асман өлкө депчи. Тем более бизде тарыхта баары уже доказан болгон. Эми азыр ушуну көтөрөлүк. Биз кыргыз мамлекетибиздин потенциалы күчтүү, биз пассионар элбиз. Биздин ичибизде жана энергиябыз булганактап турат да, ошон үчүн жанагы революциялар жасап атпайбы? Неге дегенде баягы ички энергиябызды сыртка чыгара албай, өзүбүзгө жумшанып атабыз да. Бизде ошо манас атадан калган касиетибиз бар, ички энергиябыз. Биз ошо энергияны сыртка чыга албай жатабыз, пассионар элбиз. Эми ошол пассионарыбызды чыгарып мына биринчи мына көчмөн оюнда чыгарганда өзүңүз көрдүңүз. Кандай деген биз шумдук бир олимпиаданы ойлоп чыктык да. Эми ошону сыңар эми могу брендти алып чыксак, Skyland дегендичи, небесная странаны, биз дүйнө жүзүнүн баарын таанытабыз.